Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Бүгүнкү биздин биология сабагыбыздан 11 класс үчүн өтө турган темабыздын аталышы мезозой жана кайнозойдо тиричиликтин өрчүшү. Биз буга чейин архей, протерозой эраларындагы тиричиликтин өрчүшү жөнүндө видео сабакты көрүп кеп калганбыз. Демек бүгүнкү сабагыбыздын максаты мезозой жана кайнозой эраларындагы тиричиликти талдайбыз, анда кандай өзгөчөлүктөр болгон, кайсыл организмдер пайда болгон, ошондой эле организмдердин эволюциясындагы ароморфоздорун карап өтөбүз. Демек мезозой эрасы 239 миллион жылдан 267 миллион жылга чейинки убакытты өзүнө камтыйт. Ал триас, юр жана бор доорлорун өзүнө камтыйт. Бул эрада жылаңач уруктуулар жана сойлоп жүрүүчүлөрдүн мезгили деп аталат. Анткени ар бир доорду карап өтө турган болсок, триас доорунда байыркы папоротник сымалдардын жок болуусу байкалган. Ошол эле учурда жылаңач уруктуулардын кеңири таралышы байкалат. Ал эми юр доорун карай турган болсок, жылаңач уруктуулардын үстөмдүк кылуусу байкалат. Бул жерде көрүнүп турган сүрөттөргө дагы маани бөлсөңөр, бор эрасында болсо, бор доорунда болсо жабык уруктуулар пайда боло башташат. Анткени гүл өөрчүйт, ал эми гүлдүн өөрчүшүнүн себеби болуп, бул курт кумурскалардын кеңири таралуусу менен түшүндүрүлөт. Анткени курт кумурскалар аларды чаңдаштырып, ошондуктан гүлдөрдүн өөрчүшү, кеңири таралуусу байкалат. Триас доорунда жаныбарлардын өзгөчөлүктөрүн карай турган болсок, жерде сууда жашоочулар жок боло баштайт, сойлоп жүрүүчүлөр көбөйгөн учур болот. Мисалы үчүн ташбака, крокодил, ихтиозаврлар, чөп жеген жана жырткыч динозаврлар. Бою 6 метрге чейин болгон. Биринчи жумуртка басуучу, сүт эмүүчү жана биринчи куштар, археоптерикстер пайда боло баштаган. Бул жерде сүрөтү турат, байкасаңар болот. Ошондой эле океанда ар түрдүү баш буттуу моллюскалар пайда боло баштаган. Юр доорунда болсо, динозаврлардын көп түрдүүлүгү байкалат. Кургактыкта бронтозаврлар азыктануусу чөп менен азыктанышкан. Ал эми тиранозаврлар, булар жырткыч динозаврлар болуп эсептелинишкен. Абада болсо птерозаврлар үстөмдүк кылышкан. Баштыктуу жана плаценталуу сүт эмүүчүлөр пайда боло башташкан. Бор доорун карай турган болсок, ар түрдүү организмдер пайда болгон. Бор доорунда демек сойлоп жүрүүчүлөр үстөмдүк кылат. Суук жана кургак климат болгондуктан нымдуулук жакшы көргөн өсүмдүктөр жок боло башташкан. Ал эми алардын жок болуусуна байланышып, азыгы чөп болгон организмдер да өлө башташат. Бул менен байланышып болсо, жырткыч динозаврлар кошо жок болушкан. 70 миллион жыл мурун биринчи приматтар пайда боло баштаган. Оң жакта балдар көңүлүңөрдү буруп карай турган болсоңор, ихтиозавр, археоптерикс, биринчи сүт эмүүчү жана биринчи приматтарды көрсөңөр болот. Тирүү табылгаларды эмнени айтабыз? Демек, бизде сүрөтүбүздү карай турган болсок, гинко дарагынын жалбырагын карай турган болсок, сол жакта тирүүсүн көрө алсак болот. Ал эми оң жакта ташта сакталганын карасак болот. Тирүү табылгалар деп, аларды ушул күнгө чейин сакталып калгандыгы үчүн аларды тирүү табылгалар деп айтабыз. Ошондой эле секвойя дендрондары дагы тирүү табылга болуп эсептелет. Өсүмдүктөрдүн жашоо үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүктөрү жогорулаган. Анткени алар көбөйүүсү дагы ар түрдүү жолдор менен жүрө баштаган. Чаңдашуу жолдору, бул учурда чаңдашуу жолдору ар түрлүү типте жүрө баштаган. Байкай турган болсоңор, куштар канаттуулар аркылуу, курт кумурскалар аркылуу, ошондой эле шамалдын жардамында алар чаңдаша алышкан. Бул дагы алардын бир жетишкендиги, жашоо үчүн күрөшүүгө туруктуулугун билдирет. Жабык уруктуулардын ароморфоздорун айтып өтө турган болсок, гүлдүн пайда болуусу жана ар түрдүү жолдор менен чаңдашуунун эффективдүүлүгүн жогорулатуу байкалган. Анткени
эгерде бир эле курт кумурскалар менен чаңдаша турган болсо, курт кумурскалар жок мезгилинде алар чаңдашууга жөндөмсүз болуп калат. Ошондуктан алар чаңдашуу жолдорун эффективдештирип, ар түрдүү жолдор менен чаңдаша башташкан. Экилик уруктануу байкалган. Урук мөмөнүн ичинде өөрчүй баштаган. Ошондой эле өткөрүүчү ткандардын өөрчүүсү, алардын пайда болуусу байкалат. Демек балдар, азыркы биз көрүп жаткан уруктун мөмөнүн ичинде болушу дайым эле андай абалда болгон эмес. Демек ушул эраларда алар өөрчүй башташкан. Экилик уруктанууну дагы карап өтсөңөр болот, үйгө тапшырма катары кайталасаңар болот. Куштардын ароморфозу, кандай ароморфоздор байкалган? Демек, борбордук нерв системасынын жакшырышы, борбордук нерв системасы деп биз баш мээни айтабыз. 4 камералуу жүрөк. Жүрөктүн 4 камерага бөлүнүшү, буга чейин 2 камера, андан ары 3 камера жана акыркы ушул доорлордо 4 камералуу жүрөк пайда болгон. Жылуу кандуулук аба ырайынын өзгөрүлүүсүнө же болбосо өтө суук болгондугуна карабастан, алар өз жылуулугун, денесинин температурасын сактай алышкан. Өпкө баштыкчалары пайда болгон. Көңдөйлүү жеңил сөөктөр, куштардын абада учканына байланыштуу сөөктөрү жеңилдеп, алардын ичинде көңдөйлөр пайда болгон. Жумуртканын заттарга байышы, ошондой эле жумуртканын кабыгынын пайда болушу, мына